Врачтарга кайрылуу. Урматтуу коллегалар, урматтуу менден чоң терапевттер, алар абдан биздин мезгилибизде албетте биз эч курсакты кармаганбыз. Кийин биздер курсакты кармап, бирок негедир союз курулгандан кийин врачтар эч качан курсакты карабай калдык да. Особенно терапевттер. Биз ар бир органга бирден врач болуп, биз органдарды кармалабай калдык да. Ошо анализге жөнөтөбүз, диагноз коебуз, дары жазабыз. Анализге жөнөтөбүз, диагноз коебуз, дары жазабыз. Жок. Эң жакшы ыкма, мына илгерки биздин корифейлер эмне кылган? Алар төртөө курсакты кармаган. Кыргыз бекеринен айткан эмес да, ичиң таза болсун деп. Терапевтпу, гастроэнтерологпу, нефрологпу, курсакты кармашыбыз керек. Мына, бул пациенткабыз азыр көзүнөн жабыркап келип отурат да. Мен ушу бир жыл, акыркы 1-2 жылдын ичинде менин көзүмдүн көрүүсү начар болуп калды дейт. Сураштырсам, илгери операция болгон, мынакей, бүт операция болгон. Ушул операциялар дагы именно кыргыз айткандай ичиң таза болсун дегендей, курсактагы органдардын айынан ошол операциялар болгон да. Мисалы, ичегилер көбүнчө бүт эле оорунун башаты бул ичеги болуп саналат. Ошол ичегилер кызарып, гиперемия, отек, ичинде бир паразит жашайбы, ичинде бир грибкилер жашайбы, простейшилер жашайбы. Ошо ичегилер кызарып шишип, артында жаткан, ылдыйда жаткан, башка жакта жаткан бүт органдарга зыян берип койгон үчүн мына азыр көзүнөн страдат этип келип отурат. Демек, көздөн сол көз көбүрөөк кыйналып турат, кызарып шишип турат. Сол көз дегенде сол ичегини элестетишибиз керек врачтар. Себеби деген сол жакта жайгашкан ичегилер оңго караганда көбүрөөк, ошол жерде көбүрөөк микроорганизмдер жашап, сол бөйрөктү кысып койду. Демек, биз курсакка массаж жасап гана муну жакшы кылып жүрсек болот да. Муну висцеральный массаж дейт. Мынакей азыр эми пациенттин өзүнүн сезимин угайлы. Так. Эмне болду? Так, урматтуу коллегалар, карагыла. Мен кичине эле бастым мына. Жакыныраак алып келиңиз, пожалуйста, мына. Мен өтө ныктаган жокмун, мына. Мен кичинекей эле бастым мына. Аябай ооруп атат. И пульсацияны сезип атасыздарбы? Аябай пульсация болуп атат. Бул деген сөз аортанын жанында, аортанын үстүндө кетип аткан лимфалар толуп калып, аортаны кысып койгон үчүн пульсация болуп атат. Эми бул оору аябай ооруп атат. Ушул оору бир жака жылдыбы? Өйдөн жака кетти. Так, өйдөгө кетти. Дальше бул дагы ооруп атат. Сиз азыр мага бел жака берген точканы айтасыз. Кайсынысы белге? Белмедилерди, ичмедилерди. Так, бул мына бир аз кетти деген себеби ушул жердеги тонкий кишечниктер аябай кызарып шишип, сол жакта турган бөйрөктү көбүрөөк кысып койду. Мына биринчи эле ощущение, мына биринчи эле ощущение ошо ичегилер ооруп, иррадиация берип атат да, урматтуу коллегалар. Эми оң жак тоже ооруйт. Ооруп атат, бирок өтө катуу. Айтыңыз, кайсы жак көп ооруп атат? Сол жак көбүрөөк ооруп атат. Көрдүңүздөрбү? Сол жак көбүрөөк ооруп атат. Сол жакта ичегилер гиперемия, отечность, ошон үчүн болезненность, анан ушул сол көзгө өзүнүн наслаждениясын берди. Значит, демек, урматтуу мекендештер, урматтуу коллегалар дээрлем, урматтуу коллегалар, особенно терапевттер, менин коллегаларым, будущий терапевттер, курсакты кармаңыздар. Мага пациенттер эмне деп жалап калат? Курсагымды ачып карап койгон жок. Анализ тапшыр деди, анализдап келдим, дары жазып берип койду. Ал дарысы жардам бербей атат деп. А давайте системаны өзгөртүүгө аракет кылайлы. Мурунку биздин корифейлерге окшоп курсакты кармайлы. Оору каяктан башталды? Канткенде ошол ооруну алып салабыз? Ошолорго көбүрөөк көңүл буралы. Биз албетте ВОЗдун системасы менен протокол менен иштейбиз. Эми бир эле протокол менен иштөө менен биз пациентке жардам бере албайт экенбиз. Мен практикмин, мен деги эле лиш факты бүткөндө ушу практик болуп бүткөнмүн. Общий лечебный врач болуп бүткөнмүн. Мен всегда курсак кармагам, всегда фонендоскоп менен кулак тукканмын. Ушул нерсени жасоо менен биз пациентке көбүрөөк жардам беребиз. Кече жакында эсиме түшүп кетти, бир жаш
бала эмне үчүн менин аялым биринчисин араң төрөдү, эмне үчүн экинчисинде сохраненияга жатат, эмне үчүн экинчилерде кыйналып калып атат, эмне үчүн медиктер ушуну ойлонбойсуңар деп мен кеч жакында бир инстаграмдан фейсбуктан Нургазы Мусаев деген журналисттин алган интервьюсунда баланын сөзүн угуп калып мен ошол жерден жаздым да, себеби биз протокол менен иштеп диагноз коебуз, дары жазабыз. Жок, курсакты кармайлы. Мына ошол аялдын баланы жакшы төрөөсүнө мына ушул ичеги күнөөлүү болот. Ошол баланын боюна болбой, ошол бала түшүп калышына дагы ичегилер себепкер болуп калат. Демек, кыргыздын бир эле диагноз коюп койгон экен, ичиң таза болсун деп. Давайте ичти карайлы, ичти кармалайлы. Ар бир органды, ички ичегинди, бөйрөктү, жоон ичегинди, өттү, уйку безди кармалап, ошону сезели, ошол органдар сезели, урматтуу коллегалар. Мен сиздерге өмүр сакчылары силерге ден соолук каалар элем. Эң биринчи коллегаларым өзүңөр аман болгула дагы ар бир пациентти натуралдык ыкма менен ушул оорулардан чыгып кетүүсүнө чоң салым кошуп жүрө берели.